Кол машине. Эс тарткандан үйдө сырты күрөң кол машине болор эле. Ага апам канча жолу бизге, айылдагы кыз келин, кемпир кезектерге көйнөк тигип берди. Керек болсо калың тонду деле, брезенттен чатырларды деле тиге берчү. Жада калса боз үйдүн жабууларын ушул машине менен бүтүрдү. Апам өзү колдуу аял болгон. Бир эмес эки боз үй көтөргөн. Бири жыгач боз үй, экинчиси темир боз үй. Тонду да кыраатына келтире терисин ийилеп, анардын кабыгы менен сап-сары кылып боеп, укмуштуудай бычымын келтире тигер эле. Неберелерине чейин бала тондорду тиккен. Көрпөдөн, суусардан, сүлөөсүндөн кыргыз тебетейлерди, карышкыр, аюу ичик да тиккенин көрдүм. Мунун сырын мен бул окуяга жоруп коем. Анда сөз башынан болсун. Анда мен 16 жашка араң чыккан кезим эле, деп баштады апам узун аңгемесин. Согуш аяктап, эл тынчтанганы менен жашоо оор. Колунда бар бир айылдашыбыз мага куда түшүп келиптир. Ыйлаганыма карабай атам узатып жиберди. Биз деле итке минип калган кедей эмес элек. Азыр ойлосом, атам байкуш оокаттуу үйгө келин болсо, келечегине жакшы болор деген ниетте болсо керек да. Ошол бай деген кайыным калыңыма бир улактуу эчки, бир уй торпогу менен берди. Күйөөсөрөйдү көргөндө эле ирэнжип, такыр жактырбадым. Себеби ал абдан жоош, өз алдынча эч бир чечим чыгара албаган, ата-энесинин оозун караган неме эле. Жаз ортолоп, эл жайлоого көчө баштады. Биз да көчүүгө камындык. Алгач мал айдап эркектер жөнөдү. Мени менен кошо бул үйдө дагы бир келин бар эле. Ай күнүнө жетип, төрөр мезгил келип калган. Кайнатам жүк бир аз кечирээк барса болот. Келинге карагыла, балким көз жарган соң көчөсүңөрбү дегендей кылды. Бирок абысыным төрөбөдү. Ошондо кайненем, бул келин ай сүрөт окшойт. Көчө берели, төрөсө бир аз күн жүктү токтотуп кона каларбыз. Малчылардын кеткенине 6-7 күн өттү. Келинди күтүп отура берсек, азыгы түгөнүп ачка куурабайбы? Артынан калбай жүктү жүктөй берели, дейт. Жайлоо алыс болгондуктан көч арткан малды тыныктырып отуруп, 3-4 күн дегенде жете турган жер. Менин күйөөмдү көч менен калтырышкан. Ал бизге жүктү артып, улоого көз салып берип турду. Абысыным атка минип бир аз урунуп калдыбы, же төрөр мезгили так ушул күн беле болжогон жерге араң чыдап келди. Иңир тартып калганда толгоосу башталды. Мындайды такыр көрбөгөн жаным келиндин кыйналганына карап тура албай, улам чатырды айланып кетем. Ал мезгилде мен өзүм баламын да. Араң 16да болсом, абдан корктум. Кайненем төрөткө деп камдап койгон жалаяктарын даярдап, отту улуу жактырып, чатырды тиктирип, келинди төрөтүп алууга даярдык көрө баштады. Тала. Жүк жүктөгөн эле улоолор. Анан кайненем, күйөөм, мен, толго тарткан келин. Башка эч ким жок. Биз менен кошо көчкөн коңшубуз Абакирдин көчү ат жабым артта калган. Келиндин толгоосу өтө катуу болду. Кайненем чабалактап, улам ары жагына, улам бери жагына өтөт. Кудайга жалынат. Келин кара терге түшүп, алсырап баратат. Муну кара басып жатат. Эми эмне кылам? Тез Абакирдин көчүнө чап кокуй. Аялын алып кел. Ошонун эң чыдомчулук жайы бар эле, деп шаштырып калды. Байкасам, тиги күйөөсүнө айтып жатат. Камырабайт. Ошондо чыдабай, сага айтып жатпайбы? Атты тезинен токуп чапсаң боло. Тиги Айниса жеңемди коштоп кел деп жатпайбы? Дедим. Мен аны кантип алып келем? Кантип алып келем дегениң эмнең? Жеңем төрөй албай өлүм менен арбашып жатпайбы? Үн чукпайт. Атты току, сен барбасаң мен барам, деп кесе айттым. Шашкалактап отко коюлган атты жетелеп келди да заматта токуп берди. Токтолбостон Абакирдин көчү конгон жерге чаап жөнөдүм. Караңгы түшүп калган. Айлана тыптынч. Келген жолдон чыкпайын, караңгыда адашып кетпесем экен деп жүрөгүм дүкүлдөп чаап баратам. Аңгыча алдыман бир аксакал чыкты. Караңгы болсо да сакалы куудай агарып, жүзүнөн нуру чачылган мээримдүү абышка экен. Коркподум. Аттын тизгинин тарта жолдон чыга калдым. Карыя,
балам, каяктан түн жамынып? Абаке, мен тиги Абакир абамдын көчүнө баратам. Биякта жеңемди кара басып төрөй албай жатат. Ошого жардамга дегичи болбой ал: балам, түндө коркпогонуң жакшы. Жолуң ачылсын. Билип кой, бактың бул жерде эмес экен. Бул үйгө бүлө боло албайсың го. Байка, деди да артын карабай кетип калды. Оозуму ачкан боюнча бир аз сөйлөйө түштүм. Ал жолун улап кете берди. Кулагыма бул үйгө бүлө боло албайсың го деген үнү жаңырып турду. Бул эмнеси? Кандай чал? Мага мынтип айткыдай, деп ойлоп койдум да жолумду уладым. Ошентип Айниса жеңем экөөбүз учкашып түн ой келип калдык. Жеңем төрөптүр, бирок араң эле дем алат. Улам көзү жумулуп уктап баратат. Айниса жеңем отту улуу жактырды да чокко шиш темирди салып, учу кыпкызыл болгондо шарт алды да жеңем жаткан төшөктү тегерете чийип чыкты. Келиндин баш жагына тура калып, кандайдыр бир нерселерди шыбырап окуп, темирди ары бери булгалап, бирөөнү кубалагандай түр көрсөттү. Кайненем улам колу башын укалап, ысык чайга набат кант салдырып ууртатат. Уктабай көзүн ачып, баласын эмизүүнү суранат. Кара басат дегенди биринчи угушум. Аял төрөгөндөн кийин 1-2 саат такыр уктабай баласына көңүл буруп алаксуу керек экенин ошол Айниса жеңем айтты. Ошентип таң атканча келинди уктатпоонун аракетинде болушту. Мен болсо жумшаган жагына дикилдеп жүгүрүп, заматты аткарып турдум. Таң таштаганда баланы жеңемдин колунан алды да: "Эми укта, эс ал", деди. Бала да энеси да мемиреп уктап калды. Кара бастырбай, келинимди аман алып калдың деп, кайненем Айниса жеңеме баш аягы кийит кийгизди. Мен кайра жеткирип баратып, жеңеме түндөгү карыя жөнүндө айтып бердим. Айниса жеңем: "Сен Кыдырга жолугупсуң, эмнеге батасын албадың?" "Кандайча?" Жаштык кылган турбайсыңбы? Кыдыр ата баарына эле жолуга бербейт. Кимге жолуккан болсо, анын бактысы тоодой болот. Жашооңдо чоң бурулуш болот экен", деп койду. Ошондо мен ичимден: ушундай жоош күйөөм болсо, анын кыла турган ишин мен жасап жүрсөм, жашоом каяка өзгөрмөк, деп ойлоп койдум. Жай да бүттү. Жайлоону жайлап, эл менен кошо биз да кыштоого көчүп келдик. Кайнатам Наманганда кыштаар эле. Ошол жакка кыштыгыштап, кайра жаз келери менен улам журт которуп отуруп, жайлоонун башына жетип, күздө да журт которуп Наманганга келип калчу экен. Атам күз ортолоп калган мезгилде менден кабар алууга өгүзү минип келип калды. "Ата", дедим мен, "бул жерде калгым келбейт. Күйөө балаңыздын акыбалын караңыз. Мен кантип муну менен жашайм? Кетем. Башка кала албайм. Эгер дагы күч менен калтырсаңыз, качып кетем". Атам көпкө ойлонду да: "Макул, кызым. Өзү көңүлүм сезип жаткан. Сенин теңиң эмес эле. Көңүлүң жок болсо, Куда менен сүйлөшүп алып кетейин", деди. "Кубанганым айтпа". Алар көпкө сүйлөшүштү. Андан соң кайненем мени чакырды да: "Мейли эми, кетсең жакшы бар. Бактыңы менин баламан көрбөй чандың. Мындай жоош момун күйөөнү кайдан тапмаксың? Ак да дебейм, көк да дебейм. Менин баламын бешенесине дагы бирөө тургандыр", деп ачык эле нааразылыгын билдирди. Эч нерсе дебедим. Атамын өгүзүнө учкаштым да кете бердим. Менин көңүлүм ачайын дедиби, атам мени Наманган базарына алып келди. Бир топ шай менен ак бөз жана соодагер өзбек менен көпкө соодалашып жатып, кол машине сатып алды. "Кызым, бул сага. Байкасам колдуусуң. Ушуну менен оокат кыларсың. Айылдын катындарынын көйнөгүн тиксең да ач калбайсың", деди. "Ошондо сүйүнгөнүмдү айтпа. Атам, сага калың деп берилген баягы музоолу уй менен балалуу эчкини кечээ Наманген базарына саткам. Ошонун акчасынан алдым. Арткан акчаңа дагы эчки алып коебуз. Керегиңе жаратасың", деди. Мен түшүнбөдүм. Бала экенмин. Көрсө күйөөдөн чыкты, көңүлү жарым болот.
өгөй энесинин алдында басын ат деп энчимди бөлүп жаткан экен. Олду арбагыңдан кагылайын атам-ай. Кол машинели болгонума жетине албайм. Жолдо баратып, ата, бул машинени кантип иштетем деп сурап коем. Анда атам, сен зирексиң, кызым. Бир кармаганда эле жөндөп кетесиң. Мага тиги өзбек кандай тигүү керектигин үйрөттү го. Сен деле карап турдуң, экөө эле өздөштүрөбүз да, деп койду. Кудуңдап, атамы бекем кучактап, тер чыттанган мойнунан чыттап коем. Үйгө кеч келдик. Тамактандык да жатып калдык. Мен үчүн таң атпайт. Машинеме базардан кош ала келген шайыны, өзүмө көйнөк, ак бөздү атама жегде менен ыштан тиксем деп делбектейм. Бат эле машинени үйрөндүм. Биринчи атамы кубанткым келсе керек, ак жегде менен ыштанды арыдан бери быштым да тиге салдым. Атам батасын берип кийип алды. Анан шайыдан өзүмө жана үйдөгү өгөй энеме көйнөк тиктим. Апабыз эрте эле каза болгон. Аны мээримин деле көп албай калдык. Бар мээримди атаман алганбыз. Өгөй энебиз көп сүйлөбөгөн, ишти абдан мыктап жасаган, тиричиликке тың аял эле. Эч качан бизге катуу сүйлөчү эмес. Балким бул атама болгон урматы чыгар. Ошентсе деле өгөй баары бир өгөй болот экен. Өзүбүздү ала качып турчубуз. Ал бизди 2 кыз, 1 уул, 1 туугандуу кылган. Мына ушундай, кызым. Бул кол машиненин тарыхы, деп коер эле апам. Азыр апамдын көзү өтсө да машинеси бар. Сизден мага эстелик болсун деп улуу эжем алып кеткен. Анын үйүндө турат. Эжемдин үйүнө барган сайын кол машине көзүмө илинет да, ушул окуя эсиме түшө берет.